Саламатсыздарбы, мен сіздерге Microsoft PowerPoint 2009 версиясында программа туралы айтып беремін. Бүгінгі бірінші видеода презентация түзүүнү үйрөнөбүз. PowerPoint электрондук презентацияларды түзүүгө жана көрүүгө мүмкүнчүлүк берген программа. Программа Microsoft компаниясынын Office пакетинин курамына кирет. Презентация, анимация, сүрөттөр, видео жана башка көптөгөн материалдарды камтыйт. PowerPoint программасында Word жана Excel сыяктуу адаттагыдай жөндөөлөр колдонулат. Алар: главное, вставка, дизайн, макет, ссылки, рассылки, рецензирование жана вид. PowerPoint программасына алгач ачканда баштоо экраны пайда болот. Бул жерде жаңы презентация түзүп, шаблондорду тандап, жакында түзүлгөн презентацияларды көрүүгө болот. PowerPoint интерфейсине кирүү үчүн пуск экранынын пустая презентация буйртмасын таап ишти баштоого болот. Ыкчам жеткиликтүү куралдардын панели жалпы буйруктар менен ишти жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Максатыңызга ылайыктап буйруктарды жөндөп алууга болот. PowerPoint лентасы жалпы тапшырмаларды аткаруу үчүн керек болгон бардык буйруктарды камтыйт. Анын ар биринде бир нече командалар тобу жана бир нече өтмөктөр бар. Помощник кутучасы колдонууга зарыл болгон куралдарды же буйруктарды тез табууга жардам берген издөө тилкеси сыяктуу иштейт. Сызгычтар презентациянын слайдтын жогору жана сол жагында жайгашкан. Бул слайдтагы текстти жана объекттерди тегиздөөнү жеңилдетет. Багыттоо панели презентацияларыңызда слайдтарды көрүүгө жана иреттөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бул жерде сиз тандалган слайдтарды алдын ала көрүүгө жана редакциялоого мүмкүнчүлүгүңүз болот. Строка состояния терезеңизде тез арада презентацияңызга болгон бардык слайдтарды жана кайсы слайдда учурда карап жатканыңызды көрө аласыз. Учурда слайдка эскертүү кошуу үчүн заметки буйртмасын басыңыз. Рецензенттер каалаган слайдтарга комментарий жөнөтө алышат. Учурда слайдтын комментарийлерин көрүү үчүн комментарий терезесине басыңыз. Төрт презентацияны көрүү режими бар. Каалаган түрүн тандоо үчүн алардын бирине басып тандап алсаңыз болот. Көрүнүштүн масштабын тандоо үчүн управление масштабированием терезесине чыхандын жүйүртмөсүн алып барыңыз. Жүйүртмөнүн оң жагында сан масштабтоо пайызын билдирет. Жылдыруу тилкелери өйдө ылдый же ар капталга жанаша жылдырууга мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн вертикалдык же горизонталдуу жылдыруу тилкесин басып ишти жүргүзүүгө болот. PowerPoint слайдтардагы мазмунду уюштурууга жана жөндөөгө жардам берүүчү бир нече куралдарды, анын ичинде сызгычты, багыттагычты жана тор сызыктарын сунушталган. Бул шаймандар слайдтарды объектилерди талаптагыдай оңдоп түздөөгө жеңилдик берет. Бул куралдарды көрсөтүү же жашыруу үчүн вид өтмөгүндөгү отображение тобунда керектүү кутучаларга кайрылууга болот. Мисалы, линейка, сетка. Ошону менен бүгүнкү видеону бүтүрөбүз. Рахмат. Лайк, комментарий